чабарман чакыртып анан оглуп болуп анан айласы кеткенде анан согушам дейт. Сыдыкбай 9 та мынтык болот, ошол мезгилдин мынтыктары. Анан согушабыз дегенде Сурман эбиз эстүү киши болгон экен. Бай басмачы көп. Силер ассыңар. Көптүгүнө салып кызыл кыргын болот. Анан эми аттын бир тезеги, дагы бир жылкы тууп коёр. Аттын бир тезеги дейт. Же чичип же тууп коёр ушуну. Аман болсоңор минерсиңер. Бер тынч калалы дейт. Анан ошентип анан баягы жетелеп барышат атты. Барганда нөкөрлөр менен тушуп алып анан баягы корбашы Аппак кожанан немен тай союп коноктойт. Тай союп коноктоп анан оң жагына алып отурат. Анан жеп ичип чыккандан кийин чыкканда эки ат жабдыгы менен эки куржун. Менен анан берген экен. Ону карагызым жакшы айтып берет. Матасы менен. Матасы. Анан ошону бергенде бир жетелеп туруп анан кайрылып туруп анан кожо дейт экен. Чыкканда аттап келип эшек алып кетким жок. Деп кайрып жибин өзүнө каратып уруткан экен. Зомбулооңа салдың да. Зомбулооңа салдың да деп туруп анан атты бастырып кетти. Малдын зыйнатында Аппак кожомдун оң жагында отурдум. Атты шубап астан барып анан ошол Сарбой басыды үйүнө жеткенден кийин аттан түшүп ушу бир 10 кадамга жеткен эмес экен. Баягы бала чакасынан ам тарткан баягы ушунчалык бир алам болуп анан түшүккөндөн кийин анан баягы кадимкидей кан сибирет экен да. Анан энебиз эстүү киши экен о деп анан ошентип анан ушинтип атты алдырган экенбиз. Ошол ат мына ушундай эми ошол убактардын айтуусунда ошондой бир сууну куюп чу десең мына ушу суу чайып албаган. Ушунчалык тегиз. Ушунун оокат чөлкөмүндө номер 1 ат экенде азык тил менен айтканда ушундай бир көрүнүктүү ушундай аттар болот экен да укам. Анан эми ошону карагыз Эмирмалдын ошону айтканы бар. Анан кайсысыздар экенин так билбейм. Кокондон кайсыхан экен да мындай бир данелеп айткан эмес. Нежебиз хан келип калат. Туруктап, жайлөлөп дем алганы. Азыркыша айтканда кымыз ичкени келет да, мындай кыргызча айтканда. Ошентип анан 20 күн ушунча кымыз уулап, жайлөлөп кыдырат. Ошондон анан чоң атабыз Раматылык Сыдыкбай кайсы жайлөөлөргө бар? Карагуур, Кожекелен, Кичигалай, Чөгөм кылып ушундай эле жайлөөлөтүп 20 күн ээрчип, тайын коюн союп, баягы немелерди ханды нөкөрлөрү менен кошуп коноктоп, ушуларды 20 күн ээрчип жүрүп узатат да. Анан ушинтип кайра келгенде мына Көкбелдин акча бар белге келгенде неме дейт? Хан токтотот. Баягы келаткан көчүн. Баягы келатын токтотуп айтат, бай өтө кыйлачыгын кылып койдук. 20 күн ушунча адамды өдөөлдөй кылыш кыйын. Сизге менен бир байлык эмес, эми бир эстелик катары сизге бир тартуу кылайын. Деп анан мына ушу Сулуу Тоглой дейт мына Көкбелде. Сулуу Тоглойдон анан ошол Сыдыкбайга тартуу кылат. Ошентип анан ушул жерге келип, эми азыркы тил менен айтканда жатак үйлөр, гостиница, аны өткөндөр конуп өтө турган бир нерселерди уюштуруп, үйлөрдү мына ал жерлерге салып, ошентип анан ушул жерден бир бая адам мал кирип адашып кете турган өрүк бакты кылып, мал жандары көп. Ушундай бир жакшы жашаган. Анан мына ал Көкбелдин тескейинде түз жерлер иштете албайт экен. Себеби ат кулак, төө куйрук менен сасыгыр менен басып жатат экен ат бою. Адамдар баягы кетмен деп жебир айдагынга ич мүмкүнчүлүк жок экен о малда. Анан мына ушул азыркы мына капталдарды иштетип, эгин тегин кылышып ушинтип жүрүшөт экен да. Ушинтип жүрүп анан замандар өтө берет экен. Ушинтип мал багышып, оглуп жүргөн мезгилдердин бир күндөрдүн биринде куушамал чыгат. Куушамал чыгат. Анан бул жөн эле шылтоо. Ошол мезгилде бир туугандардан ошолордун аталары өтө күчтүү басмачы чыгат. Басмачы чыгып, булар анан азыркынын рекети да. Анан булар анан баягы байларга салык сала баштайт. Анан салык салганда анан жадайт будан. Анан тымызын баягы каражаттын барлыгына ошо кичине курал жарак кылат, эми баары басмачы көп да.
Анан баягы ошол Каракчы. каракчы көп. Анан ушунан анан кагажы анан ушундай жылып отуруп анан ошол сары кой бул секторге жетип калган. Бирок кушамалдын чыкканы дагы чын. Ол дагы чын, ол дагы чын.